3 глава. Кантип жашоонун сүймөнчүгү болбосо болот. Кантип жана эмне үчүн бизди Алам тарбиялап атканын биз уже билебиз. Ал тарбиялаган процесстен кантип кутулганды дагы билебиз. Эми сиз душаңыздын кубанычтуу абалына келгенде ошол жетишкен абалды жоготпогонуңузду үйрөнүшүңүз керек. Аны жоготкон оңой эле, анткени сизде радикалдуу өзгөрүүлөр толугу менен боло элек болушу мүмкүн. Жана айлана чөйрөңүздөгүлөргө да жакпайсыз. Сиз дайыма жылмайып жүрсөңүз, бурда аябай переживать эте турган нерселерге спокойно карасаңыз. Эми сиз алар үчүн түшүнүксүз болуп калдыңыз. Ар кандай кырдаалдарга кайдыгер адам болуп калдыңыз. Албетте, сизди ташбоор, кайдыгер деп күнөөлөшү мүмкүн. Ошого даяр болуңуз. Алар сиз жөнүндө эмне ойлосо ойлой берсин. Алар үчүн өзгөрүп, жакканга аракет кылбаңыз. Антпесеңиз, кайра эле тарбиялоо процессине кабыласыз. Эгерде айлана чөйрөдөгүлөр сизди кайрадан переживать эткенге провокация кылып атса, кантип стресске түшпөй койсо болот. Сиз билесиз, стресске түшпөй эле коюш керек. Жана кечке эле медитация кылып отурганга мүмкүнчүлүк калуу жок. Сиз кечирим техникасы менен иштегенсиз. Накопитель бөксөрүп калган. Эми ал кайра толгонун сиз каалабайсыз да. Сиз жашоонун любимчиги болгуңуз келет. Жашоо сизге жардам берип турганын каалайсыз. Ага кантип жетсе болот. Ал үчүн сизге мындай жашоо позициясын сунуштайм. Любой кырдаалда духуңузду жакшы абалда кармаңыз. Любой сырткы жана ички кырдаалдарда эмоционалдык переживать эткенди токтотуңуз. Тактап айтканда, бир нерсеге негативдүү реакция кылганды токтотуу керек. Ал эми каалаганыңызча позитивдүү реакция кыла бериңиз. Күлүп, жыргап жүрүңүз каалаганыңызча. Ошону менен накопитель переживаниydин клапанын жаап жана бөксөртүп баштайсыз. Андан ары толук бактылуулукка жетүү жапжакын эле калат. Бул главада биз бир канча жашоо позициясын карайбыз. Жашоону бактылуу кылып куруп алганга жардам бере ала турган позициясын. Биринчи параграф. Жашоо бул цирк. Ушундай жашоо позициясы мурда жаман көрүп аткан ситуациянын баарын юмор менен кабыл алганга жардам берет. Ушул позицияда жүргөндө адамдардын баарын жашоо циркиндеги клоундордой түшүнөсүз. Сиз канчалык көп нервтенип, жинденсеңиз, жашоо циркинде ошончолук ролуңузду кыйын ойноп атасыз. Клоун болгондон тажаган жоксузбу? Жашоонун мындай аталышы жашоо бул театр дегенге окшош. Ошондой кылып айтсак деле болмок, бирок биз жашоо позициябызды атайын күчөткөн түрдө бердик. Театрдагы артист болгонду көбүнчөсү жактырат. Ал эми цирктеги клоун болгондучу? А биздин жашоо театр эмес, ал сплошной цирк. Биз өзүбүз клоундун башкы ролун ойнойбуз. А биз муну түшүнбөйбүз да улам бирденкеге таарына беребиз. Жашоо бул аренадагы представление. Мындай позицияны ээлеш үчүн жашоодогу болуп аткандардын баарын цирктин аренасындагы клоундордой кабыл алышыбыз керек. Адамдардын баары клоундар. Ар бири өзүнчө, өзүнө жаккан маскаларды кийип жүрүшөт. Күнүмдүк жашоодо канчалык көп азартты көргөзсө, жинденип, жандагыларын сындап, конфликттерге аралашып, ошончолук анын клоундук профессионалдуулугу бийик. Циркте клоундон башкалар деле бар. Иллюзионисттер. Алардын баары белгисиз жакка жок болуп, кайдан жайдан пайда болот. Бул жерден силовиктерди кезиктирсек болот. Алар баарын күчү менен жеңет, алардан күчтүүрөөк кезикмейинче. Жонглерлор, укротительдер, борецтер, спортсмендер жана башкалар дагы бар. Көрүүчүнүн позициясы. Бардык эмоционалдык жашоо аренада болот. Представлениянын активдүү катышуучусу болгонсуз бул күнгө чейин. Эми сизге аренадан чыкканды сунуш кылып атабыз. Элдер көрүп отурчу трибунага чыгып алып, аренадагы представленияны карап, байкап, представленияга аралашпай отурганды сунуш кылабыз. Сиз күлсөңүз болот,
же боору урсаңыз болот. Бирок аралашпайсыз. Мунун баары сиздики эмес. Мындай позиция мурда сизге маанилүү болгон баалуулуктарга жармашып калбаганга жардам берет. Сиз жөн гана байкагычсыз. Бирок элдер көрүп отурчу трибунада болуу сиздин өзүңүздүн каалооңуз менен тандаганыңызда. Эгер сизге кошо аралашкан керек болсо, кандайдыр бир представленияга сүйүү, карьералык өсүү, зарплаталык өсүү жана башка болсо, сиз трибунадан аренага түшүп келип, активдүү түрдө катышсаңыз болот. Өзүңүздүн максатыңызга жетиш үчүн ойноңуз. Жашоо бул оюн. Бул позиция жөнүндө кийинчерээк айтабыз. Максатыңызга жетип алгандан кийин кайра ордуңузга кайтыңыз жана эч кимге күч менен өзүңүздү представленияга катыштырганга жол бербеңиз. Бул жерде түшүнүү маанилүү. Эгер сиз бир нерсеге недовольный же бирөө менен урушуп кетсеңиз, анда сиз уже клоунсуз. Аренадагы жалпы представленияга катышып атасыз. Сиздин башыңызда колокольчиги бар, король деген надписи бар, калпак кийгизилген. Сиз циркте клоунсуз. А ролдор ар кандай. Мисалы төмөнкүчө. Негодяйдын курмандыгы. Бул калпак өзүнүн күйөөсү жөнүндө башка адамдарга күйөөсүнүн кандай монстр экенин берилип айтып берип жүргөн аялдар үчүн. Баарына жашаганды үйрөтөм. Үй террористи, супер контролер. Өзүнүн жакындары үчүн жашоону куруп бергиси келип, кечке алардын жашоосуна кийлигише бергендер үчүн. Великий мученик. Кыйналган профессияны тандап алгандар үчүн. Өзүнүн кантип кыйналып жүргөнүн элдин баарына айтып берет. Кандай кыйналып жүргөнү жөнүндө. Келесулордун арасындагы жалгыз эле акылдуу. Дебилы кругом. Жанындагы тупой адамдар раздражать эте берген. Өзүн жөндөмдүмүн деп эсептеп, өзүн идеализация кылган адам үчүн калпактар. Эч нерседен тартынба. Баары бир мен сага кызмат кылам. Башка адамдар үчүн гана жасаган, өзү үчүн убактысы жок адамдар үчүн калпактар. Халява плиз. Өзүнүн кемчилиги идеализация кылгандар үчүн. Ал өзүнүн эмгегин татыктуу баалай алышпайт. Акча алышпайт, кечке переживать этишет. Бардык адамдар үчүн ыйлаганга жилетка. Бул түшүнүктүү, комментарий кылбай койсок болот. Тотально озабоченный. Сексти каалайм. Секс жетишпей атат деп переживать эткендер үчүн калпак. Подчиненныйдын жертвасы. Тапшырманы аткарышпайт деп дайыма подчиненныйларына жинденип жүргөндөр үчүн калпак. Жертва бешеной мамаши. Күйөөгө качып кеткенге жардам бергилечи. Мамасынын контролунан страдать этип жүргөн кыздар үчүн. Бул бир канча калпактар. Сиз дагы өзүңүздүн калпагыңызды ойлоп табыңыз. Өзүңүздүн переживанияны шылдыңдаш үчүн. Канчалык күлкүнүчтүү болсо, өзүңүздүн жашоо циркинде ойноп аткан ролуңуздун аты ошончолук тезирээк жана оңой андан кутула аласыз. Өзүңүзгө клоундун ролун ойлоп таап, переживаниялардан арылышыңыз керек. Аны сырт жактан карашыңыз керек. Башкача айтканда, сиздин бардык жинденүүлөрүңүздү шылдыңдаган башка эле адам болушуңуз керек. Анткени ал процесске аралашкан эмес. Ошондуктан ал сырт жагынан карап эле баалап атат. Эгерде сиз өзүңүздү ошондой карай алсаңыз жана ролуңузга күлкүнүчтүү ат кое алсаңыз, сиздин переживанияларыңыз дароо эле жок болот. Мурунку сизге аябай кайгылуу көрүнгөндөр сизге күлкүнүчтүү болуп калат. Сиз жылмайып баштагандан кийин аалам дароо эле сизге жардамга келет жана ситуацияңыз өзүнөн өзү эле чечилет. Аалам жылмайып жүргөндөрдү жакшы көрөт жана дайыма аларга жардам бергенге даяр. Сиздин жүзүңүздө "Менде чоң проблема бар" деген жазуу болсо, аалам сиздин ошол каалооңузду аткарганга шашат. А сизге бул керекпи? Баса, калпакты өзүңөр үчүн гана ойлоп тапкыла, башкалар үчүн эмес. Эң кызыктуусу, көбүнчө адамдар жашоо циркинде өзүнүн ролун
берилгендик менен ойношот. Өзүнүн астында эч кандай реалдуу максаттар жок эле. Ошол представлениядагы клоундук жашоо алардын жашоосу болуп эсептелет. Алар мааниси жок, максатсыз эле күрөшпөй, башкача деле жашаса болорун билишпейт. Ошону жасап көрүңүздөр.